Turgundары, бүгін сіздердің айында чоң майрам болып жатады. Bir топ жақсы жүрелгілер қосылған іштерін алды бүтіп, дағы жаңы жүрелгілер жақсы жаңы іштерді баштап атабыз. Ушул Куршап айылына шундай чоң іштерді жаратқан Асафа фондуна шонун негиздөөчүсү Шейх келген экен. Бул кишиге чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Кыргызстан боюнча өкүлү Ибрагим, сага чоң рахмат. Көптөн бери мен тааныйм, Ибрагим көп иш кылып атат Кыргызстан боюнча. Бир эле биздин Өзгөн районунда эмес, Ош областындагы болгон райондордун баардык жеринде көп чоң иштер болуп атат. Эми мына Алла Тааланын ыйык мечит ушу жерге курулуп жакшы бүткөн экен. Мындай мечиттер Кыргызстанда аз эле. Имараты да жакшы бүтүп турем. Ушу жерден Алла Таала дайыма сиздерди колдоп жүрсүн. Оорубаңыздар, сыркабаңыздар, элиңиздер менен аман эсен болуңуздар. Мына ушул ынтымакта жашап, ушу Алладан тилеп, ушу бир кыямат кайым болбосун, мындай апаат бизге жакын жолобосун деп тилеп, окуган намазыңыздар дайыма кабыл болуп, ушу үй бүлөңүздөр менен бактала, ушу жакшылыкта жашап жүрүңүздөр, ушу баардыгыңыздарга ийгилик, ден соолуктар чың болсун. Рахмат сиздерге. Assalamu alaikum, hurmatly жамаат. Биринчиден, мына бүгүнкү чоң мачиттин ачылышы менен жалпы ушу Куршап элин отурган жамаатты куттуктап кетем. Ушул жерде окуп дуа кылгандарыңыздар бүт баардыгы жакшылыкка. Ибрагим Алиевич ушул жерде тааныштырып Бүгін Куршапта ушундай жаңылык чоң мечит ачылып буюрса. Мына ушул Куршап мечитин азыр дааратканасы болду, дааратканасы салыныптыр бул жер. Ал эми бул жагы мындай эки этаж аял кишилердин медресеси болду буюрса. Жанында ушундай чоң мечит салынды. Азыр ачылышы болуп, элдер кыйла. Жакшылыкта толуп, дайыма бөксөбөй намаз окуган адамдар көбөйө берсин дейт. Рахмат. Кандай кийинки сөз Асафа фонд менен, башка фонддор менен дегенде сиздер менен ошол Куршап айылдык социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон чоң салымдарды жасаган Ташиев Алтынбек негизге беребиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу Куршап айылынын тургундары, алыстан жакындан келген коноктор, Аллага чексиз шүгүрлөрдү айтышыбыз керек. Мына көптөн күтүп, көптөн самаган чоң мечитибиздин ачылышында демөөрчүлөрдүн ушул жерди берген өзүбүздүн Мухтар акабыздар менен биргеликте ачып отурабыз. Аллага чексиз шүгүр айтайлы. Бүт жакшы каалоо тилектер айтылды. Жуманын убакыты бир аз тар болгондуктан биз ушул былтырлар айылдык кеңештин депутаттары менен биргеликте ушул айылыбызга жакшы өзүнүн демөөрчү болуп жакшы жарандарыбызга ардактуу атуу деген наамды берүүнү сүйлөшкөн болчубуз. Уруксат берсеңиздер, ушул номинациядагы ардактуу атууларды бир кезектен берип чыксак. Куршап айыл өкмөтүбүзгө 700 миллионго жакын инвестиция келди. Ошонун 90% ушул Асафа борбору аркылуу келип жатат. Ошондуктан биринчи кезекте мына ушул Мухаммед Шейх Алшаяга Куршап айылыбыздын ардактуу атуу деген наамын берүүнү туура чечтик. Уруксат берсеңиздер, берип койсок.
Кийинкиси ушул Кыргызстан боюнча бир гана Куршак эмес, жалпы Кыргызстанга ушул чоң салым өнүгүшүнүн салым кошуп аткан ушул Астафа Борбор коомдук бирикмесинин Бишкектеги генералдык директору Байсаков Ибрагим Алиевичке Куршак айылынын ардактуу атуу деген. Маалым болгондой, Кыргыз элине, анын ичинде биздин Куршак элибизге аябай чоң сыноо болду бул пандемия учуру. Ошол кезде больницага ооручандар толуп батпай калганда биздин бир гана Куршак айыл өкмөтү эмес, жалпы Куршак өрөөнүнө ушул өзүнүн Куршак деген кафесин элге кызматка берип, ошол жерде дневной стационар түзүлүп, эл үчүн түнү күнү кызмат кылды. Ушул Токтосунов, Азамат Токтосунович деген агабызга Куршак айылынын ардактуу атуу деген маалым берип өтүлдү. Bir kıyınçılık atçadan, ошол кыйынчылык кимдин башынан өткөн болсо ошол кишинин кадырына жетесин дейт. Мына мечитти куруда көптөгөн кыйынчылыктар болду, бирок Аллага шүкүр сиздер менен биргеликте жалпы салымыбызды кошуп жасап алдык. Бирок ага чейин мына эске келчү нерсе 87-жылы биздин Куршак Борбордук эски мечити түзүлгөн болчу. Ушул мечитти башынан аягына туруп, өзү түзүп, өзү артынан чуркап Токтосунов Азамат акебизге башынан аягына туруп, ошол күндөн баштап элибизди туура жолго багыттап, жакшы акыл насаатын айтып, пайгамбарыбыздын хадистерин айтып, бүгүнкү сен биздин башыбызда турган имам хатибибиз Маразыков Мубарак ажыга Куршак айылынын ардактуу атуу деген ал. Урматтуу мечиттин жамааттары. Мына бүгүн биздин Куршак айылында чоң майрам болуп турат. Бул биринчиден мечиттин ачылышы болсо, андан кийинки курула турган курулуштар бул элибиз үчүн пайдалуу, өтө пайдалуу болгондо дагы элибизге, журтубузга абдан керектүү болгон биздин жаш муунду тарбиялай турган мектеп интернаты курулганы жатат. Аны дагы ушул Астафа фонду мойнуна алып куруп беребиз деп азыр ошол жерден келишти. Андан кийин мына бул биздин оорукананын жанына жаңы больница курулган атат. Аны дагы ушул фонддун жанагы өкүлдөрү мойнуна алып, ана азыр мечит ачылыш болгондон кийин ошол жерге капсула салалы деп турат. Мен ушул биринчиден ушул мечиттин салынышына себеп болгон, ушул демилгени көтөргөн Куршак айылынын аксакалдарына чоң ыраазычылык айтам. Ушул аксакалдардын сөзүн жерге таштабай, макул деп жерим берген мына бул Абдымуктар агабызга ошондой эле колдоп, кубаттап ушул жерге чечим чыгарып берген айыл өкмөтү, райондук кеңеш, областык кеңеш, ушулардын бардыгы колдоп, ушул Куршакка бир чоң мечит керек экен деп, ушулардын демилгеси менен, колдоосу менен мына мечиттин ачылышын кылып турабыз. Ушул мечит элибизге, журтубузга куттуу мубарак болсун. Ушул жер ыймандын очогу болсун. Ушул жерде биздин келечек муун ыймандуу болуп тарбияланып, элибизге, журтубузга, мамлекетибизге кызмат кыла турган жаштар тарбиялансын. Ушул мечиттин курулушунда анча-мынча салым кошкон, жардамын берген, чайын берген, жатаканасын берген бардык улуу кишүү бир туугандарга, ошондой эле Россияда өздөрү кыйналып иштеп турса дагы ошол тыйынын чогултуп, ушу Куршакта бир чоң мечит курулуп атат экен деп атайын өкүлдөрүн жөнөтүп,
ошол жардамдарын алып келип кошуп турган биздин уул кыздарыбызга, жалпы эле Өзгөн районунун Ош областынан ушул мечитке салым кошкондордун бардыгына чоң ыраазычылык билдирем. Азыр эми ушул биздин мечиттин жамаатынын атынан ушул меймандарга арнаган бир аз белегибиз бар эле, ушуну тапшырып коюуга уруксат этсеңиз. Дагы бир жолу урматтуу жамаат, баарыңыздарга бүгүнкү Сайидул Айям күндөрдүн улуусу болгон күндөгү мына мечит ачылуу салтанатыңыздар дагы бир рет мубарак болсун. Ушул жерге жер берген мына Муктар ажеке, андан кийин муну куруп берген Ас-Сафа, нашкурукум шукран жазил. Аллах этакабал минкум, ахла ва сахла бикум. Баардыгын кабыл кылсын. Баарыңыздарга өзүмдүн атымдан, Кыргызстан мусулмандарынын дини башкармасынын атынан Азирети муфтинин милдетин аткаруучу Шергази Жоробаевдин дагы саламын жолдоп коюуга уруксат этиңиздер. Атайын Бишкектен ушул Куршапта чоң центр комплекс ачылат дегенден атайын келип өзүбүз салтанатка катышып атабыз. Ош облустук мусулмандыктын өкүлчүлүгү менен келдик. Эми бул жерде бир канча ардактуу атуул деген аттар берилди. Мынауга дагы маани берип койсоңуздар. Bunun bardığında bir Arap tuğanlarımız şükür bir ayağının atından kurulup atar. Atın tam şu jaktan bir atı olduk vazifasını atkarıp koydu. Dağı bir özümüzdün bir atığın buna jerin berip koyuptu. Ben uktum bir gektenek çukul jeri berip. Bunun oyun nerse emes, to'g'ri va? Ana bir qancha atıllar kuruluşka. Buna oşultup özümüz çıkıp, önüp, ösüp, elimizge, jerimizge, kerelimiz deyip, bayaqı ata-babamız oturganda elge пайдалы деген ел керегіне жараған уул бол деген мына ушул. Бардыгы ушуну ниет кылалы, ичибизден дагы далай ушундай эр азаматтар чыга берсин. Мынау чынында акын берген жаны саздырга келдик. Ушул мечит курулуу эмгектеге кайра ушундай бир салтанат ар жума болуп турсун, ар айыпта ушундай салтанат эл топтолуп турсун, ар 5 убакыт намазга топтолуп турсун. Men Arap tuğanlarga aytam, men bana lillahi beyten, ben Allahu beyten fil cenneti, Allah ile kabul mümkün. Cezakumullah hayır. Oşal, anlamıyorsam cuma vakti gelip kaldı, bata verelik, bardığınızlar gaybı. Batı atalmaya kalganlar, kabul etmezler. Kur'an'ın başında okup koydum, geçileşler ha. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kavul kılgan olsun. اللهم ربنا تقبل منا يا مولانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغسل عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله تعالى ушул бүгүнкү болуп аткан иш-чаралардын баардыгын кабыл кылган. Алыстан келген туугандарыбыздын кылган жакшылыктарын, ихсандарын, садака жарыяларын кабыл кылган. Кимики ушул мечиттин бинасына, курулушуна салым кошкон болсо, акчалай, күч менен, акылы менен, ар тараптуу салым кошкон болсо, баардыгын Алла өзү кабыл кылган. Жана хадисте айтылгандай, ким Алла үчүн үй курса, Аллах бейиштен үй курат деген. Ар ким bir кирпич берсе дагы, bir мык берсе дагы, bir тамагын бышырып берсе дагы үйдө турган энелерибиз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, баардыгыңыздар үмүт этиңиздер жана амин деңиздер. Аллах Таала сиздерге бейиштен ушундай касыр биналарды берген болсун. Амин. Allah subhanahu wa ta'ala şu Kursav eline, жалпы Kırgız eline tınçlık, amanlık, hatırcanlık versin. Asmandan, ceyden gele turgan bale, apat, kırsıklardan elimizni, yurtumuzni, mamleketimizni Allah'ım özü saktağın olsun. Başımızda salalap durgan 2 yıldan beri bu koronavirüs ılanı tez gündürdü. Bizdin elde, bütkün elde taştap alыс ketsin. Allah subhanahu wa ta'ala alыстан жақындан келгендердің бардығына, қадамдарына хасанаттарды берген, бардығымыздың жақсы тілек, ой мақсаттарымызды асыл қылған. Жетекшілерімізге, разылық білдіреміз, акимімізге, губернаторымызға, депутатымызға ушунчалык шартты түзүп берип атат. Мамлекетибиз дин тутуу эркиндигин берди, мыйзамдарды иштеп берип атат. Мына эркин мамлекетте, эркин дин тутуп, мына мечиттерибиз курулуп, балдарыбыз дин талимин алып, мына ата-бабаларыбыздын ые дуасы жетип, эркиндикте ушундай өкүм сүрүп атабыз. Аллахым шуну түбөлүк кылган болсун. Амин. Bir rahmetike ya. Kiyim doktor. Ya Allah. Açtı? Ha, açtı.
Vah.